Бул жакта балаңыз кыйкырып жүрөт, тиякта дагы бирөө кыйкырып жүрөт, тиякта ыйлап атат, биякта аш бышыр деп атат, а сиз китепти ачып алып өзүңүзчө окуйын деп атасыз. Андайда дагы сиз түшүнбөшүңүз мүмкүн. Бунун өзүнөн өзү туруп эле сиздердин башыңызга кирип кете турган касиети жок. Мен сизге кепилдик берем. Салам достор, кайрадан сиздер менен Байбилим медиа каналы. Мен сиздер менен орус тилинин практикалык курсу аттуу китептин автору Аладдин Исламидинов. Достор, мен сиздерге бүгүн ушул орус тили практикалык курсу аттуу китеп канча жылда жазылды, кантип жазылды, биз кандай жолдорду басып өттүк ушул китеп менен мына ушул жөнүндө сөз кылып бермекчимин. Анда эмсе жакшылап көңүл буруңуздар. Урматтуу достор, бул китеп 7 жылдын ичинде жазылган. Эмне үчүн 7 жылдын ичинде, эмне үчүн мынчалык көп убакытта деп кээ бир окурмандарыбыз бизден сурап калышат. Эмне үчүн демекчи болсоңуз, себеби ар бир нерсенин мыкты деңгээлге жетиши үчүн мезгил сынагынан өтүүсү керек жана ошондой эле окурмандар аны жактыруусу керек болот. Мына ушинтип биз кээде бул китеп эч кимге пайдасын тийгизбейт го деп кээде үмүтсүздөнүп, түшкүлдүккө түшүп, кайра жарым жолумдан кайтып кетейин деген убакыттар дагы, ой келген убакыттар дагы болду. Достор, эң алгач бул китебибизди эгерде билсеңиздер, моундай форматта чыгарганбыз. Бул дагы биринчи форматы эмес, бул биринчи чыгышы эмес, достор. Буга чейин кичинекей бир 15-20 беттен турган китеп болуп чыккан. 2013-жылы чыккан, достор. Бул китеп мына ушундай. Bundan буга чейин дагы бир эки жолу чыккан, бирок ал нускалары менде жок. Ошон үчүн мен сиздерге көрсөтө албай атам, себеби мен өзүм дагы таппай жатам, каяка койгонумду билбей жатам. Буга чейин дагы бир эки форматта чыккан, достор. Мындай форматта биринчи бөлүгү, андан кийин экинчи бөлүгү ушинтип чыккан. Андан кийин, достор, моундай форматта дагы чыгарганбыз. Моундай форматта дагы ушундай көрүнүштө, ушундай сырт менен, ушундай мукаба менен чыккан. Кээ бирөөлөр алып окуган болуш керек, кээ бирөөлөргө балким пайдасын берди, кээ бирөөлөр балким пайдаланбай үйүндө таштап койду. Андан кийин моундай көрүнүштө биринчи жана экинчи бөлүгү ушундай көрүнүштө чыккан. Мындай көрүнүштө дагы эки жолу басылып чыкты. 5-чи жана 6-чы басылыштары мына ушундай обложка менен, ушундай мукаба менен басылып чыккан болчу. Андан кийин, урматтуу достор, мындай көрүнүштө басылып чыккан. Бул көрүнүштө азыр деле ушундай көрүнүштө сатылып жатат. Буюрса ушундай көрүнүштө кетет мындан ары. Бирок мунун ичи дагы бул акыркысы эмес, себеби мунун ичи азыркы мезгилде цветной эмес, ар түстүү эмес. Жалаң эле кара түстө мунун ичи. Бирок акыркы жолу чыгарган нускабыз бул цветной түрдө, ар түстүү, окончаниялары кызыл менен белгиленген. Бул дагы азыр сатылып жаткан ушул обложка менен, ушул мукаба менен, ушул көрүнүштө ичи цветной. Бирок бул дагы акыркысы эмес деп ойлоймун. Анткени биз дагы келечекте дагы да жакшылап, дагы да чыгара бермекчибиз. Эмне үчүн кайра мынчалык деңгээлде чыгардык? Достор, эгерде билсеңиздер, бүгүнкү күндө сиздер WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok жана башка социалдык баракчаларды колдонуп жүрөсүздөр. Алар улам эле мезгил өткөн сайын обновить деп чыгып калат. Ар бир нерсе жаңыланып турса, ал адамга кызыктуу болот жана жеңилирээк болот. Мына ошондуктан дагы бул китептер эмне үчүн мынчалык көп нускада жана ар түрдүү болуп басылып чыкты деген суроону бермекчи болсоңуздар, бул китептин акырындык менен мыктыланып келе жаткандыгынан кабар берет. Мыктыланып келе жаткандыгынан. Китеп жазууда өзгөчө апробация деп коет. Сөзсүз апробациядан өтүш керек китеп. Көптөгөн китептер апробациядан өтпөй калат. Мисал үчүн, апробация деген бул эмне? Апробация деген, достор, бул практика жүзүндө сынап көрүү. Апробация бул практика жүзүндө сынап көрүү. Биз китебибизди практика жүзүндө сабак берип көрдүк.
окуучулар кандай кабыл алат? Мына ошону текшерип көрдүк. Окуучулар аябай жакшы кабыл алып, эң жеңил китеп экен деген пикирди айтып жатышат. Эгерде сиздер мени көрүп жаткан болсоңуздар, сиздер дагы сөзсүз бир ой пикир жаза кетиңиздер, достор. Эгерде бул китепти окуган болсоңуздар, сөзсүз ой пикир жаза кетесиздер деген үмүттөмүн. Андан кийин ар бир нерсе чыкканда сөзсүз сынга кабылат экен. Китеп сынга кабылды, ал эми автор катары мен өзүм сынга кабылдым. Бүгүнкү күнү деле көптөгөн сындар айтылып атат. Жакшы сындар айтылып атат, жаман сындар айтылып жатат. Бирок жакшысы 90%, ал эми жаманы болгону 10% эле айтылып жатат деген пикирдемин мен өзүм. Албетте сынга кабылыш керек, ар бир нерсе сынга кабылыш керек. Бул китеп базарда отуруп соода кылгандардан баштап, мамлекеттик структураларда иштегендерге чейин жардамын берет. Мен буга ишенем. Албетте сынга кабылганы бул китепти дагы да бышыктайт, дагы да жеңилдетет. Сын пикирлериңиздер болсо сөзсүз комментарийге калтырыңыздар, достор. Кимдерге арналат? Китеп бул бардык курактагыларга арналат. Окуучулардан баштап окутуучуларга чейин арналат. Улуу курактагыларга дагы арналат. Бүгүнкү күндө бул китептер менен окуучулар, студенттер, мугалимдер, врачтар, милиция кызматкерлери, журналисттер жана ошондой эле кээ бир бизнесмендер дагы орус тилин окуп үйрөнүп жатышат. Окушту дагы, урматтуу достор. Бизде дагы бир нерсе бар. Сиздер айтышыңыздар мүмкүн, булардын окуганы биз каяктан билебиз? Сен балки мактанып жатасың деп айтышыңыздар мүмкүн. Бүгүнкү күндө көптөгөн орус тилин үйрөнүүчүлөр орус тилин билбегендигинен орус тилин үйрөнүүдөн уялышат. Мен квартирамда көптөгөн адамдар бар эле, мен жашынып бир жерге барып окусам болобу? Барып алып кабинеттин эшигини жаап алып окугандар болгон. Мен бирөө аттарын айткан жокмун. Кээ бирөөлөрү парктарда барып окушкан болгон, дарактын, бактардын түбүндө отуруп окушкан окуучулар болгон. Мына ушундай кээ бир жогорку кызматтарда иштегендер уялганынан кабинетине чакырып сабак алган учурлар болгон. Ошон үчүн мен эч качан ушуга чейинки окуткан окуучуларымды эч качан видеого чыгарбайм, анткени алар өздөрү деле чыккысы келбейт. Ошон үчүн достор, бул китеп көптөгөн кишилерге жардам тийгизип келе жатат. Өзгөчө мигранттарга дагы көп жардамын тийгизет. Ошон үчүн сөзсүз, эгерде сиздер мигрант болсоңуздар, бул китептерди алып жеңил эле орус тилин үйрөнүңүздөр. Бул китептер менен онлайн жана офлайн түрүндө сабактарды өтүп келип жатабыз, достор. Онлайн түрдө, болжолдуу түрдө 250 киши акысыз биздин мастер-класстарга катышкан, бир жумалык 10 күндүк. Андан кийин офлайн түрдө болсо дагы көптөгөн окуучулар окуду. Өзгөчө бул китеп менен 1 айда, 2 айда үйрөнгөн жигиттер болгон. Менин окутуу тарыхымда бир жигит келип, 1 айда курска катышып, ички сырын үйрөнүп, мен болду агай, мен үйрөндүм деп кетти. Мен сырларын үйрөндүм деди дагы кетти. Бирок мен анча өзүм ишенген жокмун. Кийин карасам, орус тилинде эркин сүйлөп жүрөт, ички сырын үйрөнгөндөн кийин. Андан кийин мындан башка дагы, урматтуу достор, дагы бир жигит 2 айда үйрөнүп кеткен. Андан кийин курста окубастан эле китептин өзүн алып үйрөнүп кеткендер дагы толтура болду. Ошолордун бирөөсү дагы бир жигит. Эми атын айта албайм, анткени алардан уруксат алган жокмун атыңарды айтып коеюн деп. Бул китеп менен ушинтип өз алдынча үйрөнүп кеткендер дагы болгон. Андан кийин заочно окуган мугалимдер дагы окуп келишет, айылдардан жана башка жактардан. Достор, сиздерге бир ачык нерсени айтып коеюн. Бул китептер сиздерге пайда береби же бербейби? Мына ушинтип дагы суроо беришет, достор. Эгер сиздер китепти алып туруп таштап койсоңуздар, окубай турган болсоңуздар, анда сиздерге китеп пайда бербейт. Кечирип коюңуздар. Бунун өзүнөн өзү туруп эле сиздердин башыңызга кирип кете турган касиети жок. Жана ошондой эле көңүл коюп, тынч убакытта
жакшы жерге отуруп, ойлонуп, бир жерге концентрация кылып, анан кийин окуңуздар. Бул жакта балаңыз кыйкырып жүрөт, тиякта дагы бирөө кыйкырып жүрөт, тиякта ыйлап атат, биякта аш бышыр деп атат, а сиз китепти ачып алып өзүңүзчө окуйын деп атасыз. Андайда дагы сиз түшүнбөшүңүз мүмкүн. Китепти эрте менен свежий мээ менен ачкан башка. Ал эми кечинде чарчап келип ачкан ал башка. Кечинде чарчап келип китепти ача турган болсоңуз, сизге түшүнүксүз болушу мүмкүн. Алай дейм бул китепти эмне үчүн жазды экен дешиңиз мүмкүн кечинде ачсаңыз. А бирок эгерде эрте менен мээңиз таза бойдон, эрте менен жакшына уйкуңуз канып турган маалда ачсаңыз, бул сизге сөзсүз эме болот. Кандай абалда окуганыңыз дагы, кантип ачканыңыз дагы маанилүү. Ошон үчүн тынч жерге отуруп, көңүл буруп, бир жерге концентрация, оюңузду бир жерге бөлүп туруп, анан кийин окусаңыз, мен сизге кепилдик берем. Сиз башынан этегине чейин окуп чыксаңыз, сөзсүз чоң пайда аласыз. Эгерде бир жолу окусаңыз, түшүнбөсөңүз, анда 3-4 жолу окуңуз. Мен өзүм англис тилиндеги китепти бир жолу окуганда түшүнгөн жокмун, 2 жолу окуганда түшүнгөн жокмун, 3 жолу окуганда да түшүнгөн жокмун. 4-чү жолкусунда мен ачылдым. 4-чү жолкусунда англис тилиндеги китепти, англис тилинин ичиндеги сырын түшүнө баштадым. Ошон үчүн бир жолу окусаңыздар болбой аткан болсо, 2 жолу окуңуздар, 3 жолу, 4 жолу, 5 жолу сөзсүз ачылат. Бирок свежий мээ менен, достор, дагы бир жолу айтам, свежий мээ менен ачыңыздар. Бир жерге концентрация болуңуздар. Бүгүн өзүбүз бул жерде болсок, оюбуз башка жакта жүрүшү мүмкүн. Ошон үчүн оюбузду жакшына бир жерге чогултуп туруп, жакшына көңүл коюп окуй турган болсок, буюрса сиздерге бул китеп чоң пайдасын берет. Айтып кете турган дагы бир жагдай, урматтуу достор, бул китептин видео сабактары бар. Биздин максатыбыз ушул китептерди жаздык, ушулардын толук видеосун чыгарып, сиздерге мындайча айтканда открытый доступ кылып берелик. Сиздер курска катышпастан эле, акчаңыздарды коротпостон туруп эле ушул китептерди алып, видеолорду көрүп, орус тилин үйрөнүп кетишиңиздерге биз аракет кылып жатабыз. Сөзсүз бул китептерди алыңыздар жана видео сабактарын көрүү менен орус тилин үйрөнүңүздөр. Биз дагы алдыда сиздер менен болобуз. Достор, сиздердин бардыгыңыздарга рахмат. Эгерде китеп жөнүндө дагы кандайдыр бир ой пикирлериңиздер же сындарыңыздар болсо, же болбосо суроолоруңуздар болсо, сөзсүз комментарийге калтыра кетиңиздер. Бизден буюрса сөзсүз жооп аласыздар. Амандыкта туруңуздар. Бардыгыңыздарга тынчтык, имандуулук, бардыгыңыздарга ийгиликтерди каалап кетем. Аманчылыкта көрүшөлү.